Ассаламу алейкум мекендештер. Американын Чикаго шаарынан сиздерге жалындуу салам. Бүгүн 27 июль. Ашып кетсе бир 2 саат болуп калды го. Сиздерге мурдатан бери айтып жүргөм. Кудай буйруса, жаратканыбыз бир насип кылса бир убакытты тандап, мен 4,5 жылдан бери иштеп жүргөн KG Line компаниясынын офисине барып, бир сыра кыскача видео жасайм деп. Ошол жерге барып, кыскача видео жасап, камеранын памятине сактап койдум. Убакыт болгондо монтаж жасап сиздерге тартуулайм. Аяктан чыгып алып, өзүңүздөр билгендей, Нуман мырза грин карта утуп, бир 2 ай болуп калды го дейм. 2 ай, 3 ай болуп калды, Америкага келген. Мен Нуман мырзаны 1 жылга чукулдап калды. Кыргызстанда жүргөн кезинен бери тааныйм. Мен Telegram канал ачып, мекендештерге маалымат берип атканда, достор, Нуман мырза менен таанышып, анан өзүм сурангам. Мекендештерге жардам берип, грин карта боюнча маалымат бергенге жардам бергиле деп, биздин Telegram каналга админ болуп бергиле деп, анан макулдугун берип, мекендештерге көп жакшынакай жардамдарды берди. Чалдым, бүгүн бош саар өсем, как раз бүгүн бош болчумун дейт. Анда келем деп үйүнүн жанына келип күтүп турам. Кудай буйруса, азыр 5-10 мүнөттө Нуман мырза чыгып калат. Эми көптөгөн маалымат албасак дагы Чикагога келип, кезикпей кетип калсам болбой калмак. Ошон үчүн Нуман мырза менен кезигип, учурашып деп. Анан бир жакшынакай бир кыргыздардын бир кафесине барып, даам татып, коорашып отуруп, анан чакан видео тартайын десем макул дейт. Ошол видеонун ичине дагы мекендештерге пайдалуу болгон маалыматтар кирип калышы мүмкүн. Анда, достор, сотканы өчүрбөйбүз, видео кызык болот. Чайыңыздарды даярдап, креслого, диванга отуруп, көрүүнү улантабыз. Анда азыр 5 мүнөт күтүп туралы. Нуман мырза келгенден кийин учурашып, анан бир жакка барып, видеобузду улантабыз, достор. Мына Чикагонун бир машинасы көп болгон эмес экен, 2 жолдун кесилиши. Достор, мына Нуман иним менен кезиктим. Абдан сүйүнүп атам. Азыр деген Бай кафе деген мекендештердин кафеси бар экен. Үй бүлө менен келгенбиз. Азыр жубайлар отурат. Биз Нуман иним менен эшке чыгып, сейилдеп, коорашып, ошо сүйлөшүп жакында сүйлөшөлдү. Кандай? Жакшыбы, жакшыбы? Кудайга шүгүр, Алмазга кош келипсиз Чикагого. Сиз менен мына 1 жылдан ашык тааныш болсок, мына эми көзмө көз бетме-бет болуп жолугушуп сүйлөшүп атабыз. Кош келипсиз, көргөнүзгө кубанычтабыз. Кудай калса, мындан кийин дагы катташып дегендей сүйлөшүп жакындан шүтүп туралы. Кудай калса. Жакшы. Эми биз деген эме кылбай эле коелу, Нуман. Анан азыр деген бири-бирибизге суроо жооп кылып, анан грин карта кандай деп, аны көп эле бербедикпи? Буга чейин да бердик, мындан кийин дагы берип турабыз, көп мекендештер менен эми баарлашып атпайсызбы? Эң негизгиси, мен эми Чикагого келгенден кийин унчукпай кетип калсам туура болбой калмак да. Атайын келгенден кийин жана айтпадымбы видеонун башында. Нуман иниме чалдым, келгиле, кезигели дедик, мына кезиктик. Баарлашып жыргап отурабыз. Сүйлөшүп азыр мына тамактанып, маектешип отурабыз, өткөн кеткенди билгендерибизди. Өзүмө керектүү акшдагы керектүү суроолорду берип атамын, жоопторду алып атам, ушундай. Жакшы. Эң негизгиси эме жанагы Америкадагы турмуш жакшы болуп кетсе болду да. Ошондой. Эми башында келгенде баары эле оор болот да, анан кийинчерээк жакшы. Эми башы оор болот дешет, Кудайга шүгүр, ошо жеңил болот деп эле турам мен эми. Жеңил болсун меники депчи. Кудайга шүгүр кыйналып элекпиз азыр эми. Тим более баягы кыргыздар азыр акшда көбөйүп калган мезгилге келип калып атпайм мен дачы. Биягына карасам деле кыргыз, аягына карасам деле кыргыз. Баягы группалар бар интернетте, ошол жерден бир кандай бир жардам сурасаң дагы баягы муктаждыктарга сөзсүз жооп алып, ушундай өзгөчө бир кыйынчылыктар азыркы учурда менде болду деп. Эми мындан кийин деле болбой койсун. Эми болсо деле бирок эми аны жеңебиз, Кудай калса. Ушундай. Жакшы, могу машинаны дагы Toyota Camry'ни дагы кыргыз мекендеш айдап чыгып бартат. Бул Бай кафеде иштейт окшойт, Ошондой болсо керек. Ана мекендештерге айтып коесузбу, көптөр бул жака келгенде баягы таанычтар жок, кыйналып калышы мүмкүн.
бирок бул жигит жыргады да, жыргады. Досу аябай жардам берди, досу-чы? Жардам берди. Аты ким деп аттың эле? Байсал аябай жардам берди. Ал Жакшы жигит экен аябай. Ал дагы бир жол мен өткөндө да ыраазычылык билдирем. Азыр дагы айтам. Ал мага эле жардам берген жок да, менин бир тууган акем дагы келген, агам. Бир тууган агам келген, үй бүлөсү менен грин картта утуп. Ага квартирага баягы поручитель болуп берди. Мындайча англис тилге байланышкан бардык маселелер, баягы маселелерибизди мындайча толук эми бирөө адамга бир эме керек экен да берлечи. Бирөө багыттап тура турган бирөө керек болот экен да, ошол багыттаган адам болуп атат да. Бизди мындай кыласыңар, андай кыласыңар депчи. Эми колдон келишинче эми өзүбүз деле баягыдай бир нерсени жасаганга аракет кылып атабыз, бирок все равно жардамга муктаж болуп, ошол жардамдын аяк астынан азыр берип атышат. Азыр ошондой эми жакшы иштер болуп атат Кудай кааласа. Кээ бир тааныштар бар да, мынчалык жардам бербейт. Биз деле көрүп жүрбөйбүз. Бул деген достун досу экен да. Достун досу экен. Сен бул жака келатканда эле айткансың, менин досум бар, жакшы жардам берет деп. Ана ал деген досуң деген өзүңө жардам берип, жакында мына 1 ай болуп калды. Агаң грин карт өткөсө, ага да жардам берип. Жакшы жигит экен. Молодец. Азыр агам дагы келгенине 1 ай болсо, жеңем төрөгөн, бул жакта Америкада төрөдү, 10 күн болду. Ошонун страховкасына, анан ошол мындай айтканда ошол документ иштерине эмне кылышыбыз керек бүт ошо Байсал үй бүлөсү менен ошо багыт көрсөтүп чечип берди, ушундай кыласыздар депчи. Биз болгону ошо айтылган инструкцияны эле мындай жасап атабыз да. Ушундай кыласыздар депчи. Калган информация издөө, кандай же керектүү адамдарды издөө, бүт бардыгы Байсал өзүнүн колуна алып жардам берип атат. Чоң рахмат ага дагы. Жакшы. Бул жака да келген турбайсыңарбы бул эмеге? Кафеге дагы мурда келген турбайсыңарбы? Келгенбиз ооба. Тамагы абдан жакшы кафе экен, бай кафе деп. Биз да мурда 1-2 жолу келсек керек. Анан Нуман энимдин жашаган жери жакын экен. Крутой жерде жашайт экен да, крутой жерде жашайт экен. Мичиган көлүнүн жээгинде жашайт экен. Сен канчанчы этаж? Меники 2-нчи этаж. Эме көл көрүнбөй калат экен. Көл көрүнбөй калат. Ал бир 6-7 көрүнөт болду. Бийигирээк болгондо анда укмуш болмок экен да. Ал агам 4-нчи этажда жашайт, андан да көрүнбөйт да. Сенде бир аз мындай дөңсө бар го, ошондон көрүнбөйт. Ошо 8-9дан көрүнөт го дейм. Бизден көрүнбөйт. Бирок жакын эле, басып барып элечи. Багы сиздер түшүнүп атам да, көлдүктөр эмнеге көлгө түшпөйт дей берчү элем да. Колдо бар алтын баркы жок. Ошо көлдүктөр эмнеге көлгө барганда түшпөйт, алардан сурап калам. Жактан шум болот атат болуш керек, Канча каяка барабыз? Же мындайна бир сыйра тегеленип келелү. Мейли. Анда достор, азыр кичине дагы коорашып, анан жубайларыбыз күтүп атат. Кой, биз дагы кирели ичине. Бул деген бай кафе. Мына бул жакта көрүп атпайсызбы? Бу жакта тургандардын бүт баары биздин мекендештер. Кафенин жаңы эмесин тагып атышыптыр, атын тагып атышат. Бул жакта да мына куда тозуп атышат, ар жактан кирип чыгып атышат. Бу жакта тургандардын бүт баары мекендештердин машинасы. Анда мындай баспайлы, кичине. Бу жакта бир сыра тегеленип келели дагы. Азыр Нуман менен кафени бир сыра Мияктан поезд өтөт экен. Өткөндө эчтеке угулбай калат экен. Ошондой жерде. Жакшы. Мияка дагы мына дагы бир мекендеш келип өтөт. Мына бул жакта дагы бир Lexus турат. Бул дагы мекендештердин машинасы. Бул Toyota Camry дагы, миякта дагы бир Lexus турат. Ар жагында дагы бир Lexus турат. Бул жакта дагы Lexus турат. Достор, ошондой кафеден чыгып сейилдеп жүрөбүз. Азыр киребиз. Суроо жоп кылбайбыз бүгүн. Бүгүн эс алуу, учурашуу, ошондой. Азыр Алмазке үйдөн келип алып кетти. Азыр келип ушу тамактанып, эс алып жүрөбүз эми кичине. Өткөн кеткенде сүйлөшүп. Мен азыр суроо жоп, эми Алмазкеге мен суроо берип атам көбүнчө. Жок, азыр суроо жоптун деле кереги жок. Суроо жопко жетишебиз. Өзүмө байланышкан суроолорду айтам да, баягы эфирден сырт деп коебу. Өзүмө байланышкан трактуралуу суроолор, мага кандай кылсам, анын кандай кылсам деп эле ушундай суроолорду берип жооп алып атабыз. Эми дагы улантабыз анда. Ушундай. Жакшы. Азыр деген кафенин аркасында баягы бильярд ойногон жер бар го дейм. Аяка дагы мекендештер кирип атат. Арасында биздин Кежилан компаниясынын балдары дагы кирип атат. Ошо кыргыз балдар бияга көп келишет, эс алышып. Тамактанып алып, анан ошо бильярд ойноп түнгө чейин. Түнкү саат 1-2ге чейинби, 1ге чейинби бияка иштейт.
Жакшы да эми баягы мекендештер кезиге турган, баягы шашпай отуруп тамак иче турган место бар. Кыргыз балдардын сөзү бар экен баягы, иш барды байдап өтөт депчи. Бардык ошол жерден жолугушуп бири-бири менен дагы бүтүрүп иштерин бүтүрүп дегендей. Ооба. Жакшы да эми баягы. Өздүн ашкананан, өзүбүздүн баягы аура болупчу. Ушундай. Башка тамактагы кирбейт да бизгечи. Мына Чикаго келесиң, мекендештердин кафесине келсең, курсаң тоюп, торсоюп жыргап калабыз. Башка американский тамактарга эме алынсынбайбыз биз. Ушундай. Мына мондай жакшы жер бар экен, буяктын баары тротуар, буякта үйлөр турат. Погода абдан жакшы Чикагода. Өтө эмет ысыбай салкын болуп калыптыр. Көз салкындап калды. Мындан кийин да салкындап баштайт дейт. Ошо 4-5 жыл жашаган адамдар айтышат. Билбейм, бирок азыр Кыргызстандагыдай ысык жок да. Бизде аз болжол менен 30га жетпейт го. 30га жетпейт. Жок, Кыргызстандагы өсүп атат атпайбы? Өлү өсүп атат. Ушу Кыргызстандагыдай эмес дейм да. Бишкекте азыр киши тура албай жалаң көлгө кетип атыптыр да. Ошондой экен да. Ал жакта вообще биякта бир аз нымдуулук бар үчүн мындай ысса дагы бир башкача болот го. Анан Кыргызстанда катуу ысса деле мындай кондиционер жок, бир аз терезени ачып коюп жүрө бересиң, бул жерде кондиционер жок, айдоо кеде мүмкүн эмес да. Бул жерде дагы бул жакта дагы эме турбайбы? Бул жакта да кафе бар экен, элдердин баары отурат. Коурашып, тамактарын ичип, ичинде да отурушат, сыртында да отурушат. Биз анда достор эмне кылалы, анда кирели ичине? Кирели. Ушунча кыскача видео болуп калды. Эң негизгиси кезиктик, амандаштык, көрүштүк. Мындан кийин дагы жакшынакай баягы катышта болуп турабыз. Чалышып турабыз, киришип чыгышып турабыз. Келип турабыз. Агаяга келгенде келатам деп чалып койсоңур. Болду. Тозуп алабыз. Жубайларыбыз ичинде. Секретный сөздөрдү сүйлөшүп калабызбы деп сыртка чыгып сүйлөшүп атабыз достор. Мына бул жакта бай кафенин сыртын алмаштырып атышыптыр. Мындай мыякта машиналар, кой анда. Сиздер менен учурашалы, Коштошолу. Саламат болуңуздар. Иштериңиздерге ийгилик. Көрүшкөнчө жакшы ден соолуктуу болуңуздар. Ушул видеонун астына деген Нуман мырзанын эмесин жазып коебуз, Instagram баракчасынын ссылкасын жазып коебуз. Мыяктан суроо бербегиле. Ошо каналына катталып анан ошол жактан суроолорду жаадыра бергиле. Жакшы.